Борбор калаада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Орозали Сайдилкановдун педагогикалык ишмердигине арналган илимий практикалык конференция өттү. Иш-чара 52 жыл ичиндеги тажрыйбасы менен бөлүшүү, өлкөдөгү билим берүү системасынын өзгөрүп өнүгүшүнө салым кошуу максатын көздөйт. Заманбап мектеп жана улуттук гумандуу демократиялык баалуулуктар аталышындагы иш-чарада бир гана билим багыт эмес, балага жаш кезинен тарта кайрымдуулук, адамгерчиликтүүлүктү жүрөгүнө орнотуу талкууланды. Конференцияга буга чейин республика боюнча жарыяланган сынактын жеңүүчү мугалимдери, жетекчилер, ошондой эле серепчилер, жазуучу, коомдук ишмерлер катышты. Мындан тышкары гумандуу педагогикага байланышкан китептер көргөзмөсү уюштурулуп, Орозали Сайдилкановдун устаттык жолдун уңгусу китеби тартууланды. Улуттук баалуулуктарды, дөөлөттөрдү, нарктарды, кыргыз элинин моралдык этикалык эрежелерин биз жаштайынан балдардын жүрөгүнө, дилине сиңирсек, бул сөзсүз түрдө балада өзгөрүү болот. Экинчи, бул гумандуу мамиле. Баланы жалпы эле адамзатын сүйүү, түшүнүү, ишенүү, ошо жалпы адамзатынын баягы баладан баштап мугалимдин да, ата-эненин да өнүгүүсүнө, өрчүшүнө, баягы өбөлгө түзүү, боорукерликти, сүйүүнү, түшүнө билүүнү, кайрымдуулукту, адамгерчиликти, сый урматтуу орнотуу баланын жүрөгүнө деп. Улут баалуулугу, улут наркы, уюткусу, журт уюткусу эмне менен келип калыптанат? Тарыхыбызды билмейин, адатыбыз, салтыбыз менен эл катары көп жоготууларга учурап калышыбыз мүмкүн. Агайдын күчтүүлүгү, өмүр жолун ушу өзүнүн ачкан мектептеринде салттуулукту окутууда, нарктуулукту окутууда, адатты окутуп, ошону кыргыз тили адабияты менен шайкеш келтирип, бүгүнкү жаңы дидактикалык материалдарга аралаштырып, жаңы шарттарда, технология өнүккөн шарттарда жок кылып жибербестен аны кайра курчутуп алып чыгуу педагогика сыкмасы бул колдоого татырлык.